Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар, каналыма кош келипсиздер. Менин атым Кынекей. Бүгүнкү видеодо мен сиздерге төрөттөн кийин организмди кантип бат калыбына келтириш үчүн эмнелерди кылышыбыз керек, ошол боюнча өзүмдүн кеңештерим менен бөлүшүп кетемин. Ар бир аял төрөттөн кийин жашоо образынын өзгөрүшүн түшүнө билиши керек. Буга бирок бардыгы эле даяр эмес. Мисалга, чачтын түшүшү, тиштин чириши, бетиңиз кургап, жана ошондой эле уйкунун жоктугу да мисалга айтсак, эң эле дагы аялдарды кыжаалат кылган бул сырткы көрүнүшүнө дагы аябай кыжаалат болушат. Жеке жашооңуздагы проблемалар, тамактын чектөөлөр, күйөөңүздүн башкача мамилеси, деги эле көптөгөн проблемалардын баары бала төргөндөн кийин башталат. Бирок ага карабастан сиз белди бекем байлап, баарына даяр болуп турушуңуз керек. Баардык түйшүктөр башыңызга түшөт. Ошон үчүн алдын ала көп нерсени билип алган болсоңуз, ушул жолдон жеңил өтүп кетесиз. Биринчиден бүгүн мен сиздер менен көп сурашты, ичти кантип киргизет, төрөттөн кийин кантип арыктайт деп. Бул жерде көбүнчө ката келтиришет, төрөткө чейинки каталар дагы көп болот. Ичке баягындай растяжкалар түшөт го, ошолорду мен сиздерге башка видеодон айтканмын. Ошол жерге маскаларды да кеңеш берип кеткенмин да. Ошолорду майлап, жакшы ухат кылган болсоңуздар, туура тамактанып, төрөлөрдү дагы өтө семирип кетпестен, жырды канчалык көп набрать этип алган болсоңуз, кийин ошондон арылыш дагы өтө кыйын болот. Диастаз деген нерсени көп эле биле беришпейт, даже мен өзүм билбейт болчумун. Билгениме 1 эле жыл болду. Бирок биринчи төрөтүмдө мен ошол нерселерди туура эле неме кылдым, кыркым чыгарып жүргөндө туура эле кылып, ичими таңып, белимди таңып, жакшы жүрүп, жайына келген. Бул жерде сүрөттөрүн көргөзүп коем. Диастаз деген эмне экенин интернетке кирип деле окусаңыздар болот. Ошол жерден деле көптөгөн маалыматтар бар. Диастаз деген бул ичиңиздин булчуңдары, ичиңиздин ичиндеги булчуңдар мышцы деп коет. Ошол жерде мындай прессте деле эркектерде пресс кылганда булчуңдары чыгып калат го, мындай бөлүнүп кубик болуп. Ошондой аял кишилерде деле бар, бардык эле адамдарда бар. Ошол диастаз, булчуңдар, ичтеги булчуңдар деп кое бериңиздер. Бул жерге сүрөттөрүн көргөзүп коем. Төрөттөн кийин кандай болот, кандай өзүнүн нормасы кандай, ашыкча болуп кеткени кандай болот. Көп эле аялдар биле беришпейт. Ошон үчүн мен сиздерге кеңеш берип, ичим чыгып кирбей калды дегендер көп да. Ичим чыгып төрөттөн кийин ичим чыккан бойдон арыктаса деле ичи кирбейт, эч нерсе жардам бербейт да. Чындыгында өзү эч нерсе жардам бербейт. Диастазыңыз ажырап кеткен болсо, кийин ортого өз жайына келбеген болсо, эч нерсе жардам бербейт. Ошол ойдон кала берет дагы, ичиңиз былк болуп жүрө бересиз. Мисалы моундай дейм, сиз боюңузда бар да, колуңузда мындай кайын, эки жакка ошол булчуңдар ажырайт да, эки жакка ажырайт. Ортодон мындай тегерек болупчу. Анан кийин төрөгөндөн кийин ошол жериңиз эч нерсе кылбасаңыз же эч бир неме койбосоңуз, таңбасаңыз, эч нерсе кылбай жөн таштап койгон болсоңуз, ошол жериңиз ошондой бойдон катып калат. Ошол жерде мышцаңыз. Төрөгөн аялдар өзүңүздөр билесиздер, төрөгөндөн кийин ичиңизге кадимкидей баягындай ичиңизге мынтип бассаңыз, киндигиңиз менен киндигиңиздин ылдый жагын жана өйдө жагын басып көрсөңүз, колуңуз менен мынтип тыгып, ошол жериңиз ачык болот да, ушунчалык ачык болот. Мындай ушундай болуп ачылып калган болот, эки жакка ажырап, кадимгидей кол ушунча батат да, ичке кирет. Бул уже баягындай эки бөлүнүп калган жерде, качан сиздин колуңуз ичине кирбей калган мезгилде, мындай кылып колуңуз менен текшергенде ичиңизге кирбесе, значит сиздики нормально экен. Эгерде колуңуз ушунча болуп кирип кеткен болсо дагы, киндигиңиз менен ылдыйына, өйдөсүнө ушундай кылып салып текшерсеңиз болот. Значит сиздин булчуңуңуз жайына келбеген, ошол жерде эки жакта ажырап кала берген. Буну кантип алдын алып, кантип жок кылыш, 2 айдын ичинде, төрөттөн кийин гана 2 айдын ичинде, максимум 2 айдан андан ашып кеткен болсо, уже болду. Кийин ошол бойдон кала берет. Аны жок кылыш үчүн сиз 1 жылда
фитнеске барышыңыз керек. 1 жылда фитнеске барып пресс качать эткенинизде анда дагы даже кубиктери бар кыздар дагы ажырап калгандар кийин восстановить этиши өтө кыйын болот. Ал ошол мезгилде гана восстановить этип калса 2 айдын ичинде гана. 2 айдын ичинде себеби организм полный аял киши восстановить этет го, жайына келет. Диастазды кантип ордуна келтириш үчүн биринчиден төрөттөн кийин чыккандан кийин хоть сиз кесарево болгон болсоңуз дагы, кесарево болуп көргөн болсоңуз дагы атайын корсеттер сатат. Аны после операционный атайын корсеттерди сатып алсаңыз болот. Ошондой менен ичиңизди таңып жүрүшүңүз керек аябай жакшылап. Жөнөкөйлөргө мен жөн эле шейшекти кеңеш беремин. Эң жакшы шейшек, 2 шейшек менен 2 узун шейшектерди бириктирип туруп эле ичиңизди каттык кылып таңганда дагы өтө туура таңыш керек. Ичиңиздин ортосуна эле таңып койбостон, сиз мына жамбашыңыз жактан баштап таңышыңыз керек да, нол жерге чейин таңышыңыз керек. Төшүңүздүн ылдыйынан баштап ушуга 2 шейшек жетет, 2 простыня жетет да. Мен экөөнү таңып жүрдүм. Биринчи төрөттө дагы таңганмын, 40-чы кычаң таңдым ошо. Анда мага жөн эле апамдар айтышкан, ушундай ичиңди таңбасаң ишиң чыгып кетет деп. Бирок туура айтышкан экен. Ошон үчүн кимде билбеген болсо, сөзсүз ичиңиздер таңыңыздар. Аял кишинин маткасы бат жайына келет. Бирок кээ учурда эгерде сиз кесарево болгон болсоңуз, жайына келиши өтө кыйын. Так жөнөкөй көргөн болсоңуз, бат эле жайына келет. Чойлуп, аябай эластичный болот, чойлуп ушунча болгон маткаңыз кичинекей болуп, уже местосуна түшүш керек. Өзү секин-секин ылдыйлап өз жайына барат. Анан эч кандай зыяны тийбейт маткаңызга. Ичиңизди таңып алсаңыз жайына барбай калат. Мындай дегендерге ишенбей эле коюңуздар. Даже кесарево болгонуңуздарда деле ичиңиздерди катты таңып жүргөнүңүз болот. Анан бул бир гана ичиңизди таңып, ошол жерди восстановить эткенден дагы эмес, төрөттөн кийин белди таңыш керек, белди. Эгерде сиз баягындай эпидуралка алган болсоңуз, белиңиз 3-4 айга чейин ооруйт. Ошон үчүн ушул жерден баштап күнү-түнү таңып жүрүшүңүз керек. Мен түндөсү да чечпей таңып жүрдүм, азыр эле чечип алдым. Уже 1,5 ай болду. Бирок ичим жакшы кирди. Төрөгөндөн кийин кичине белиңиз ийилип калган болсо, мына белиңиз бар, көзүнөн карасаңыз, мурда төрөгөндөн чейин башкача, төрөгөндөн кичине белиңиз ийилип, иче эңкейип же өйдө мындай болуп калган болсо, ошо белиңизге ошо ойдон катып кетет. Ошо 2 айдын ичинде эч нерсе кылбасаңыз, ошо ойдон катып кетет. Белиңизди каттык таңып жүрсөңүз, осанкаңызда түз, нол жерге чейин таңып жүрсөңүз, ошо ойдон жакшынакай болуп, белиңиз жакшынакай восстановить этилет. Ичинен восстановить этилет да. Сиз ойлоңуз, азыр ичим белимди таңып алсам эле арыктап кетем деп. Бул арыктаган эч кандай тиешеси жок. Белди таңган, корсетти кийип арыктагандарга ишенбей эле коюңуздар. Эгер корсет кийип, еще плюс спорт менен машыккан болсо, арыктайт. Анан баягы рекламаларга корсет кийип алса эле арыктап калат деп. Андай эмес, корсет кийсе эле арыктап кетпейт. Корсетти кийип туруп 10 километр чуркасаңыз анан арыктайсыз. Ошон үчүн бул ичти таңган жөн гана ичиңиздеги ошол 2 мышцаны ортого жайына келтирип, кийин чтобы ичиңиз ошо ойдон ажыраган бойдон калып кеткен болсо, ошо ойдон ичиңиз өмүр бою ошо чыккан бойдон калып кетет. Сизге эч кандай арыктаган нерсе дагы жардам бербейт. Арыктасаңыз эле ичиңиз салмаңдап калат ошол жериңиз. Мен дагы түнкү саат 1-де убактымды бөлүп, азыр сиздер менен видео тартуудамын. Анан экинчи видеодо башка бөлүп тартайын. Азыр убактым дагы жок. Кичине айтып кетейин, көп сурап атышат, төрөттөн кийин кантип арыктаса болот. Төрөттөн кийин оңой эле арыктаган. Мен өзүм арыктап көрдүм да, азыр арыктадым. Төрөгөнгө чейин 58 болчумун, бирок 1,60 боюма 58 бул норма эмес. Мен боюма 52, максимум 55 килограмм болсом нормальный болмок да. Азыр төрөгөнгө чейин 58, 67ге чейин көтөрүлдүм. 67ден кийин азыр 59 килограмм болуп калдым. 59 азыр арыктап атам. Достор, көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Мени колдоп, лайк басып, комментарий жазган кыздарга, баарыңыздарга, эжелерге чоң рахмат айтат элем.